мурда. Биз урматтуу мусулман бир тууган кээ бир нерселер керелектен мурда кадырлап, сыйлап батташыбыз керек. Анан биринчиси албетте ден соолук. Ден соолук болбосо чыныгы оор азапты ошондо сезесиң. Себеби бир бетибизге чынын болсо чыдабаган пенделербиз. Чындыгында бир оору келсе чыдабаган пенделербиз. Больницаларга барып көрүңүз, канчалаган оорулар бар, канчалаган демге муктаж, чыгарганга зарага муктаж, зарасын чыгара албайт. Ошончолук кыйын азапта жатат. Ден соолук биринчи орунда. Ден соолукка күйгөндөй, ден соолукту сүйгөндөй. Себеби чындап аялыңыз салиха таква аял болбосо, имандан, исламдан түшүнүгү жок, девушка парень болуп үйлөнгөн болсоң сен, бир каттуураак оорукка чалыксаң, ал ооруга чалыкканыңа 1 ай сабыр кылат жубайың. Ошол девушкам деп сүйүп алган жубайың 1 ай сабыр кылат. Эгерде түзөлбөсөң таштап кетет. Эгер таква кыз болбосо. Ошондуктан ден соолук биринчи орун. Ден соолугуң болбосо жубайың дагы таштап кетет сени. Ден соолук карагым дейт. Бүгүн арыкташ үчүн мындай таблетка бар, арыктайт экенсиң, арыкташ үчүн дагы бир нерселерди ичиш керек, дарылык армектерди ичиш керек дейт. Анан энергия берет, энергетик сууларды ичиш керек, энергетик суулар пайда берет экен, энергия берет экен дейт. Жок, урматтуу мусулман, энергияны эң чоң берген нерсе бул спорт. Чындап энергияны каалайсыңбы? Сарылап тур, сарылап чурка, сарылап түрлүк тартың, сарылап тренировка кыл. Жеңил, легкий тренировка кылсаң, кечкурун күчтүү тренировка кыласың. Эң күчтүү демди, эң күчтүү энергияны, эң күчтүү бул урматтуу мусулмандар турган баягыдай ичимдиктер же болбосо дары-дармектер эмес, чыныгы спорт бере алат. Арыкташ жолу менен дары-дармек ичип арыктайм дегендердин жолун карасаңыз өтө көп ушундайлар изилдеп кантип арыктасам экен дегендер. Мына таза жол, ден соолугуңа зыян жетпейт, чындап арыктайсың. Жалгыз жолу мына спорт деп турса, спортко баргысы келет, себеби ал жалкоо. Жалкоо адам кантип арыктасың? 1000 таблетканы ичсең дагы сен жалкоосуң, үйүнө жата берип дагы семиресиң сен. Ошондуктан айта турган маселе ден соолук кадырын билиш керек. Дарыканаларды кара, көбөйгөн, больницаларды кара, көбөйгөн. Элдер эмнени жеп атканына маани бербейт. Ошон үчүн акчасыны дары-дармекке кантип сарптап жатканын дагы билбей калды адамдар. Ошондуктан ден соолук биринчи маселеде. Ал эми экинчиси урматтуу мусулмандар турган биздин жаштыгыбыз. Жаштык. Белиңде, колуңда күчүң бар, акылың дагы толуп турган учур. Карыган учурубузда акылыбыз болот, бирок күчүбүз болбойт экен. Жаш учурубузда, жаш бала кезибизде акылыбыз жок, бирок күчүбүз болот экен. Бирок мына ушул жаштык 18-15тен баштап 30га чейинки жаштык аралыгы бул эң күчкө толуп, акылыбызга толуп турган учур экен. Ушул учурда дүйнөнүн дагы, акыреттин дагы акыбалын, ишин бүтүрө турган учурубуз экен. Дүйнөнүн дагы, акыреттин дагы ишин бүтүрүшүбүз керек экен. Себеби ушул учурдан өзгөчө суралат экен биз жаштыгыбыздан Аллах Тааладан. Себеби жаштык эң негизги маселе экен да. Чындыгында ушул жаштык учурда ким аракет кылса ошого жетет. Мисалы байлык аракет кылгандар, машина аракет кылгандар, үй-жай аракет кылгандар ушул учурда жетет да. Ошондуктан ушул учурду өзгөчө сурайт экен Аллах Таала. Ушул учурду кантип пайдаланып жатабыз? Бул учурда кыздарды зордоп, кыздарды алып качып, кыздар менен жүрүп, түн клубтан чыкпастан чегип, ичип, жыргап жүрсөң дагы болот. Себеби ата-энең дагы катуу сүйлөй албайт, сен бойдоксуң, катуу уруу берсең, атаңды уруу беришиң мүмкүн сен. Ошон үчүн сага катуу сүйлөй дечи. Бул учурда ата-энеңдин кызматын кылып, ажыга алып барып, иштерди кылып, бизнестерди кылып, шаардан кечке иштеп, бул бутка туруп кете турган учуруң дагы болушу мүмкүн экен. Чындап медреседе окуп, медресени университетте окуп, Египетке барып, Египетте окуп, диний илимдерди алып, чындыгы молдо болуп кете турган учуруң дагы ушул учур экен. Ошондуктан ушул учурду, жаштык учурубузду өзгөчө суралабыз, өзгөчө пайдаланышыбыз керек ушул учурду. Ошондуктан айтат го, жаштыкта берсин жумушту, карылыкта берсин рахатты деп. Рахаттануу үчүн азыртан эмгекти катуу кылышыбыз керек. Куранды тандадым, Куранды өтө катуу окуп, катуу аракет кыл, катуу орундарды ал, катуу ийгиликтерди жарат. Сен жараткан ийгиликтерди адамдар ойлонуп калсын, ушундай ийгиликке жетпеби бул деп. Анан эгерде башка кесип тандаган болсоң, стройка тандаган, стройкада сенин өткөн күчтүү прораб болбосун. Сен Аллахтын прорабы болгон. Ушунчалык күчтүү прораб болгон, сенин алдыңа эч ким чыкпасын. Ошондуктан кайсыл бир кесиптин ээси болсоң да, ошол кесиптин үстүнө гүл болгон жаштык кезинде. Жаштык пайдаланган деген демекчимин.
Ал эми урматтуу мусулман бир тууган, үчүнчүдөн биз убакыттын кадырын билбей жатабыз. Убакыт дей беребиз. Убакытты кеспесек, ал бизди кесет. Чындап ушундай. Себеби азыр байкасаңыздар, адамдар тездешип кетти. Техника өнүгүү учуру тездешип кетти да, адамдар шашып калды. Мурда СССР учурунда, Союз учурунда бир адам иштейт эле, калганы отурат эле, жубайы үйдө бардыгы отурат. Ошол бир адамдын тапканы бардык семьяга жетчү да. Азыр кызы дагы иштейт, аялы дагы бардыгы иштейт, ошондо дагы жетпейт. Мурда ошол учурда атасы, агасынын кийимин, брачканын кийимин дагы иниси ошентип кийет эле. Жеке мен дагы менин кийимдерим иним кийген мисалы үчүн. Ошентип чоңойгонбуз да мурда ушундай тарбияны алганбыз. Азыр спортко отдельный кийим, мектепке башка форма, дагы бир көчөгө башка форма, чуркаганга башка форма, бассейнге башка форма, айтор жатканга дагы башка форма, кийимдер толтура. Көз нематтарды турат пайдаланмасак, көзүбүз дагы тоет, өзүбүз дагы тоебуз, намкөрлүк кылышты баштап калабыз. Ошондуктан бул жагы дагы маани беришибиз керек. Себеби ар бир табып жаткан нерсе убакытта келет. Биз сааттан кечке иштейбиз, ал 1000 сомго иштесек, 1000 сом ал убакыт деген. 1000 сомдук убактың кетти, бир күндүк өмүрүң кетти, ошого тик деңсең бир күндүк убактың деген. Таллаларда иштешет, жүгөрүлөрдү карашат, анандай козопаяларды чыгарышат. Ушундай эмгек менен сааттан кечке 1000 сом табышат. Ошол 1000 сомду кандай пайдаланат? Кудай Таала эртең кайдан таптың деп сурайт, кайда иштеттиң дагы деп сурайт. Ошол тапкан нерсебизге акыретте жооп дагы беребиз. Кайда иштеткенибиз үчүн. Азыр таап жатабыз, бирок кайда колдонгонубузга, кайдан тапканыбызга акыретте жооп дагы беребиз. Кайдан таптың, кайда иштеттиң? Ага да жооп беребиз. Убакыт маселесинде өзгөчө жооп суралабыз, урматтуу мусулмандар. Ар бир убактыбыз акча экен, демек убактыбызды туура пайдаланышыбыз керек. Туура иштерге колдонушубуз керек. Таң каламын күнөө кылып убактын өткөзүп жаткандарга. Таңдан кечке сайрап жыргалчылык кылып жаткандарга. Сүйрөлүп күнү-күнгө уланбастан, телефондон башын чыгарбастан жаткандарга. Таң каламын таңгадай, жеген өгүздөй, курсагы дыңкыйган, бирок жан дүйнөсү жабыркаган жандарга. Сен дагы таң кал, өзүңө таң кал. Кандай кемчилигиң бар, билип кал. Билбесең эгер азыр, кеч болот, акыретте билип кал. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу мусулман туугандар, жөнөкөй жүгөрүнү карасак, эрте баар деп коет, эрте жазда эгебиз кичинекей данек. Дандан өсүп чыгат. Аны эки жанына чөптөрүн өтүрөбүз, чабабыз, дары беребиз, өсөт, жүгөрүнү берет. Бир дандан бир канча дандар өсүп чыгат. Ошол сыяктуу биз кылып жаткан жакшылыктар ал түгөнбөйт, көптөгөн соолукторду алып келет. Ошондуктан жакшылыкты улантып, жакшылыкты көбүрөөк кылышыбыз шарт жана аракет кылышыбыз керек. Биринчиси эмне болду? Биринчиси урматтуу мусулман ден соолук экен. Экинчиси жаштыгыбыз экен. Үчүнчүсү убакыт экен. Ушул үч нерсени туура пайдаланышты Аллах насип этсин. Аллах ушул нерсени аткарышка күч-кубат берсин.